Биз азыр Ысык Көл облусуна караштуу Тамга айылындагы аскердик санаторийдин базасында турабыз. Бул жерде өлкөнүн бокс боюнча курама жааты Азербайжандын курама кошуну менен биргеликте окуу машыгуу иштерин өткөрүүдө. Белгилей кетсек, бул аскердик санаторийди КМШ мамлекеттеринин мушкерлери абдан жакшы билишет. Анткени алар бул жерге маал-маалы менен келишип, машыгуу иштерин өткөрүшөт. Тамга айылындагы аскердик санаторий спортчулар үчүн машыгуу өткөрүүгө өтө ыңгайлуу жай. Мушкерлер гана эмес, спорттун башка түрлөрүнүн өкүлдөрү да бул жерде окуу машыгуу иштерин өткөрүп жүрүшөт. Ал эми мушкерлерге токтолсок, кыргыз спортчуларынан сырткары чет мамлекеттен да курама кошуундар дүйнөнүн алдыңкы спортчулары келип жүрөт. Мы готовились здесь к чемпионату мира. Бул сыяктуу базалар бизде деле бар. Бирок Ысык Көлдүн өзүнүн артыкчылыктары бизди кызыктырат. Өткөн жылкы дүйнө чемпионатына дагы ушул жерде даярданганбыз. Натыйжада жалпы командалык жыйынтыкта 3-орунду камсыз кылсак, кураманын ичинен 2 балабыз дүйнө чемпиону болду. Бул көрсөткүч үчүн кыргыз жергесине, анын ичинде Ысык Көлгө ыраазычылык билдирет элем. Азербайжандын курамасындагы мушкерлер да көл жээгиндеги машыгуудан кийин адамдын чыдамдуулугу алдаганча жогорулаарын белгилешет. Алардын айтымында бул аскердик санаторий жооптуу беттештерге даярданууга абдан ыңгайлуу жер. Коноктордун курамындагы дүйнө чемпиону Жавид Челебиев дагы Ысык Көлдүн касиетин сезгенин айтат. Мен бул жерге ушуну менен 3-жолу келип отурам. Бул жерде машыгуу өткөргөндөн кийин адам өзүн жеңил сезип, мушташка болгон даярдыгыңдын деңгээли көтөрүлгөнүн байкайсың. Чынын айтсам, дүйнө чемпиону болушума Кыргызстандын кошкон салымы чоң. Андыктан бул жерде машыгуу мага абдан жагат. Аба таза, көлдүн жээги, эң негизгиси деңиз деңгээлинен бийик аймакта жайгашканы деп ойлойм. Өз казанында эле кайнай бербей, өлкө спорту үчүн бул сыяктуу бирге машыгуу оң таасир тийгизет дешет адистер. Акыркы жылдары кыргыз боксунун өкүлдөрү чет мамлекеттин курамалары менен тез-тез бирге машыгууларды өткөрө турган болду. Бул жаатта туура иш алып барган баш насаатчы Адылкан Бекболотов мырзанын эмгегин айта кетүү зарыл. Анын айтымында Кыргызстанга шериктеш өлкөлөрдүн мушкерлери келишине мурдатан түзүлгөн достук алака жана Ысык Көлдүн өзгөчө аба климаты түрткү болууда. Бул Азербайжан курама командасы бул дүйнө жүзүнүн эң мыкты мушкерлердин бири. Мына акыркы жолу Алматыда өткөн дүйнөнүн биринчилигинде Азербайжан команда 2 бала 56 салмактан, ошондой эле плюс 91 салмактагы 2 чемпион мира болушту. Булардын келгенине жараша биздин балдар да ушулардын аркасы менен чогуу тренировка алып, чогуу өсүп атат деп ойлойм. Азербайжандан келген машыктыруучулардын айтымында спортчу үчүн 5 жылдыздуу мейманкананын, зериктирбей турган көңүл ачуучу борборлордун кереги жок. Бизге бул санаторий сыяктуу климаттык шарты жакшы, абасы таза, залда бардык шаймандар бар жерде машыккан жакшы дейт адистер. Мы это место знаем, что лучшие команды уже здесь проводили сбор. Тамга айылын жакшы билебиз. Бул жерде дүйнөдөгү алдыңкы курамалардын бири болгон Орусиянын мушкерлери, чеберлер арасында өз ордун тапкан Александр Паветкин, Денис Лебедев сыяктуу азаматтарда машыгып жүргөнүн укканбыз. Андыктан биздин курама үчүн Кыргызстан абдан пайдалуу жер десем жаңылышпайм. Бул жердин эли да меймандос келип, бизге бардык шарттарды түзүп берүүгө аракет көрүп жатышат. Аскердик санаторийде спортчулардын тамактануусуна да өзгөчө көңүл бурулат. Анткени күнүнө 2-3 маал машыгуу өткөрүп чарчап чалыккан адамдын тамактануу рациону да өзгөчө болушу керек дейт ашпозчулар. Көрсө кошуундардын дарыгерлери жана машыктыруучулары менен бирге кеңешилип, спортчуларга атайын меню түзүлөт экен. Спорт команданын өзүнүн врачтары бар. Вот мы вместе прорабатываем меню. Эметебиз акылдашып, кандай меню уплотнять кылабыз, кандай эме менен эмесин эметип баарын полностью обоюдно эме кылып туруп, советоваться кылып туруп, анан тренерлер менен кош советоваться кылып туруп, ошо насыщенный эме кылабыз да меню түзөбүз. Ушундай жерден результат бербегенде кайсы жерден билесиң результат балдар? Любой боксер менен согуш салат, чемпион мира, хоть олимпийский чемпион. Карагылачы кандай? Көлүбүздүн кереметтүү жерибиз бар ушундай. Бул окуу машыгуу иштери кыргыз мушкерлеринин алдыдагы эл аралык беттештерге болгон даярдыгынын бири. Күз айларында өтө турган ири таймаштарга чейин бул сыяктуу машыгуулар дагы болот дейт команданын баш насаатчысы Адылкан Бекболотов мырза. Алдыда койгон максатыбыз сентябрь айында Азиянын оюндары болот. Бул Корея шаарынын Инчон шаарындачы, Кореяда. Ошого карата биз да ошо даярдыктарды көрүп атабыз. Ушу биздин бул сбордо биздин эң мыкты мушкерлерибиз келди.
18 балабыз бар, 3 тренер. Ушулар биз ошо чогуушулар менен даярданып атабыз. Ал эми курама кошуундун капитаны Эрмек Сакенов Азия оюндарына даярдык жакшы жүрүп жатат дейт. Мушкер бул жаатта Азербайжан менен болгон бирдиктүү машыгуу балдарга чоң тажрыйба берээрин да кошумчалап өттү. Даярмын го деп ойлойм. Ооба, Кудай буйрса даярlayм. Эгерде кырсык болуп кетпесе, түздүүсү аман эсен ушундай акырынан эметсек, орусча айтканда пик формага келем окшойт ошо азиатский оюнга чейин, Кудай буйрса. Азербайжан эле эмес, тамга айылына Россия, Өзбекстан, Казакстан жана башка мамлекеттердин курамалары да келип жүргөнү маалым. Алардын Кыргызстанда машыгуу өткөрүшү биздин мушкерлер үчүн тажрыйба топтоодо жана эл аралык таймаштарга даярданууда өз салымын кошот. Репортаж Дене тарбия жана спорт агенттигинин базасында даярдалды.